пенденин оозунда эмне болсо Кудайдын кулагында депчи. Мен могу мектепти сатып алдым деп видеозор кылдым. Алар ва молодец куттуктайм деп. Бизде аталардын көбү ойлошот. Мен кийим кийгиздим, курсаны тойгузуп атам, иштеп атам, бүттү менин милдетим ошол. Бизде ошол сыяктуу Кыргызстан бир убакыт келгенде интеллект менен сыймыктан турган деңгээлге жетели деген максатта. Адам үчүн эң оору баардык кыялга жетип, андан да дальше кыял калбай калгандыгында да. Мен мекенимге карызмын. Менин миссиям ушул. Жогоруда айткым, тарбияга басым жасайбыз. Эми керемет балдар окуйт. Мен Матанов Жакшылык. Intellect Pro School жеке менчик мектебинин директорумун. Биздин мектепке кош келиңиздер. Нарын облусунун Актал районунун Баятов айылында төрөлгөн. Балалыгым кандай өткөн? Балалыгым ар кандай өткөн. Мектепке 6 жашымда баргам. Бул 95-жылы. Балалыгымда мага көбүрөөк ошо кыялданганды, өзүмө мындай бийик максаттарды койгонду ошо балалыгымда берген экен да. Ошо кыйынчылык аркылуу болчу. Балалыгымда ошол нерселерде жакшы ийгиликке жетүү, жакшы жашоого жетүү деген бир мотивациялар аркылуу ошолорду кыялдангам. Ошолордун аркасынан аракет кылып, балалыгымда ошол нерселер менен ассоциация кылам да, байланыштырам. Пенденин оозунда эмне болсо Кудайдын кулагында дейт го, баланын кыялы ишке ашат дегенде ошо мен эсимде ошо мектепте окуп жүргөндө 9-класста болуш керек. Мектепке барбай койгом бир жума. Класс жетекчим апам чакырып, балаң сабак келбейт деп барсын аттан, апам эшикке чыкканда, сен кийин Турцияга барып окуйсуң, сабакка бар да эмнеге антесиң, жакшы окуш керек да деп айткан. Ошондо жооп бергем да, эми ал жака байдын балдары окуйт, биз кантип окумак элек, мүмкүн эмес депчи. Сен апам айткан антпе, сен кыялларына бер, окуйсуң деген. Ошо айткандай болду, кийин Туркияга өтүп кеттим. Турцияда туризмде иштедим, отелдерде жөнөкөй информатор деп коет, ошондон баштап ресепшнда, анан HR болуп иштедим, анан управляющий директор болуп иштедим отелде. Негизги менин көп адам катары калыптанышыма Түркиядагы студенттик күндөрүм жана ошол кезде иштеген күндөрүм көп тажрыйбаларды, эмелерди алып келди да. Ошол эң чоң менин тажрыйбадагы эң чоң тажрыйбаны топтогон жерим ошо Түркия мамлекети болду. Адамдар менен кантип иштеш керек, кандай мамиле куруш керек деген нерсе ошол жактан көбүрөөк үйрөндүм. Кийин ошол биздин белгилүү журналист Эрнест Кыязов деген бир журналист агабыз бар. Ошол киши Facebook'тан жазып калды, ошо 2010-жылы болуш керек эле. Жакшылык эмеден Facebook'тан жакшы посттор жазасың. Түркияда жүрө бербей, Кыргызстанга кайтып келбейсиңби? Журналистика аралаш, кийин эми оюбузда биздин ошол кездеги оюбузда мындай болчу да, ошо Түркияда калам, бутка турам, жакшы мүмкүнчүлүктөр болгондо, анан кийин 40-50 жашка болгондо Кыргызстанга келип жашайм деген ой бар болчу алгач. Анан ошо Эрнес ага айтып калды. Кийин бейшенсиңби, шейшенсиңби, эч ким тааныбай калат Кыргызстанда. Сен канча акча байлык топтоп келсең деле азыр келип Кыргызстанда иштеш керек. Анан ошол кишинин сөзүнөн кийин мен Кыргызстанга кайтып келдим. Келип бомуштан тартып, министрликте ак үйдө иштеген чиновниктерге чейин ошо чөйрө топтодум. Кийин ошо өзүнүн максаты менен мектеп, курс ачуу жана башка деген нерсе менен кеттим. Ошо балдар тапшырган мектепке кийин мектеп курс ачты, курстай мектеп ачты. Ошондо эле атын эле адамдын жашоосунда эң кымбат эмнеси бул баласы да. Жакшылыкпы, жакшылыкка тапшырсак сөзсүз жыйынтык чыгат деген ишеним негизи биринчи бизди ошол жака алып келди да. 7-класста болсо керек эле, ушу Нарында Сапат лицейине өтүп, анан окугандан баягы каражатка байланыштуу окубай калып, ошондо биринчи алгач эң чоң тилегим кийин мектеп ачам, мага окшоп окуусу келген балдарга мүмкүнчүлүк түзүп берем деген биринчи мен болгон, эң чоң кыялым. Кийин ошол кыял менен өмүр бою жашадым десем болот. Эми өмүр бою деген азыркы убакытка чейин, ушул күнгө чейин мектеп ачам деп жүрүп, ошол эми чоң ошол эми түрткү болгон нерсе, мектеп ачууга түрткү болгон эң биринчи эми ошол лицейге өтүп, каражаттын жоктугуна окуй албай калган ошол болгон. Эң биринчи кыйынчылык албетте бул финансылык кыйынчылык. Мындай кээ бир кадамдарды кылыш керек болот, мындай коркпой таштай турчу кадамдарды кылыш керек. Эң чоң кыйынчылык
имаратты сатып алуу кыйынчылык болгон. Түшүнгө кирбеген балким айрым адамдар өмүрү мындай өмүр бою кыялданбаган цифраларда мектептин имаратын сатып алдык. Бул кыйынчылыкта мен монтип акылдуу кылып жем койдум, мен могул жерин мынтип койдум дейм. Мен бирок кандай эмес, мен бир Кудайдын бир белеги деп кабыл алам. Себеби дегенде биз мындай жана башында сөзүм башында айтпадымбы? Пенденин оозунда эмне болсо Кудайдын кулагында депчи. Биз кечки ушу мектеп ачабыз деп канча жыл, акыркы 5 жыл мектеп ачабыз деп жүрүп бердик. Имарат таппай, акча таппай, каражат таппай кыйналып жүрүп бердик. И бир түрө эле ушул мектеп пайда болду. Бизге сунушташты. Ушундай мектеп бар, сатабыз. Аласыңарбы депчи. Анан кийин биз дароо эле алабыз дедик. Бул азыр айтсам туура эмес болобу билбей атам, мындай да. Мектептин сатып аткан кишилерге бардым. Ичинде бүт баары бар эле да. Могул мебелдерден бери бүт даяр да. Анан кийин болду, алдым деп кол бердим. Анан айтты, сага 3 күн убакыт, 3 күндөн кийин биринчи эмеңди төлөп кет, $14,000. Бир байкелер бар эле, аттарын атап ойлобойм. Ошондо карыз акча өтүрүп дедим. Эмнеге дейт, мен могу мектепти сатып алдым деп видеозор кылдым. Алар ва, молодец, куттуктайм деп карыз акча берди, анан алып төлөп, анан ошо мени уланды да. Анан байкелер бар, алар разы болсун, ошо мектеп ачтык, ушу сыртында мондай реклама иш керек, могул жер мондай кылыш керек дегенде болду, тыйын жок десем болду, анан болгондо бересиң деп ушундай эме кылышты да. Биринчи кадамдар ушундай болду. Ошо мен дайым ушундай ойлонот элем да, Кудай, эгер чындап менин ниетим туура болгон болсо, эртеңки Кыргызстандын келечегинде кыргыз элине, мамлекетке, динибизге, тилибизге, жан дүйнөбүзгө чындап пайда алып келе турган балдарды тарбиялай турган мектеп болсо, мага ошону бер. Болбосо жөн эле кой депчи. Анан Кудай талап берди. Ошон үчүн мен 100%, балки 1000% ишенем, ушу менде окуган балдар келечекти кура турган, Кыргызстанды гүлдөтө турган балдар экен. Анткени мен Кудай менен келишим түзгөндө Кудай ошого ишенип мага берди да, значит ошондой болоруна ишенем да. Биздин эң негизги биринчи негизги миссиябыз бул тарбия, таалим тарбия. Биринчи тарбия ошо жогоруда айтканда жакшы жаманды ажыраткан, жанын багааруу эмес, элин багааруу балдарды, кыздарды тарбиялоо негизги биринчи милдетибиз. Андан кийин эле ошо дүйнөгө, өлкөбүздү көрсөтө турган, жакшы жагынан, илим жагынан, билим жагынан көрсөтө турган балдарды тарбиялоо. Анан мен ушу эң биздин мектептин биринчи максаты зарубежге, өзгөчө алдыңкы дүйнөдөгү Америкадагы, Англиядагы эң алдыңкы компанияларга мигрант кылып, ошол жакта специалист кылып даярдап берүү эмес, ошол жакта барып окуп, кайтып келип, ошо алган билимдерин өлкөбүзгө колдонуу, мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошуу негизги биздин биринчи миссия. Мугалимдерибиздин күчтүүлүү болгону, мыкты педагогдордун топтолгону. Экинчиси администрациянын көңүл кош эмес мамиле кылгандыгы. Директор деп көбү мага айтат, баардык 700 баланын аты жөнүн билем, алардын алып аткан деңгээл, билимдин деңгээлин билем, ошондон ар бир ата эне менен ар бир бала боюнча маалымат билгендигимден, ата эне менен сүйлөшкөндө ошол бала жөнүндө айтып бере алгандыгымдан, жана талапты катуу койгондугубуздан, балдарыбыздын бүгүн алып аткан билими жана эртеңкиси жана бүрсүңкүсүнө дагы кайдыгер карабай ошолорго жакшы шарттар түзүп аткандыгыбыз үчүн бизди тандаш керек деп ойлойм. Бизде эмне бар? Мамлекет берген программа бар. Мисалы математиканы алалы, башталгыч класста мамлекеттик мектептерде Моро менен окутат, биз Петерсон менен окутабыз. Петерсондо бардык мугалимдер бере албайт, күчтүү мугалимдер бериш керек. Негизги нерсе ошо методика эмеде эмес да, мен айтып аткан билим берүүдө мындай. Бизде системада жаттама билим берүү бар. Ошол көбүрөөк иштейт да. Билим берүү министрлиги да ошо биздечи. Бирок балдарды кантип билим алууну үйрөтүшпөйт. Советтер Союзунун калган система жаман эмес, жакшы эле. Бул азыр Германия деле ошону, Германиядан немистерден алган да, ошол эмелерди колдош керек. Просто бизде билим берүүдөгү кээ бир жүктөмдөрдү азайтып, жана балдарга туура билим алууну үйрөтүш керек. Бирок азыр балдар акылдуу. Ата энелер балдарына тарбия берүүдө, билим берүүдө өздөрүнүн потенциалы жетишпей калып атат азыр. Чындап. Ата энелер өздөрү мындай кеч калып калып атат да кээ бир нерселерди. Бизде аталардын көбү ойлошот. Мен кийим кийгиздим, курсагын тойгузуп атам, иштеп атам, бүттү менин милдетим ошол депчи. Эненин тарбиясы 6 жашка чейин токтойт. Андан кийин эркек баланы ата тарбиялаш керек.
эркектердин жоопкерчилиги, эркектер мүмкүнчүлүгү акча болгондо бузулуп кетиши, үй бүлөгө көңүл бурбай коюшу, эркектердин жана башка бүт эркектер чындап жоопкерчиликте эркек. Бизде Кыргызстанда эң чоң көйгөйдүн мындай көйгөйлөрдүн баарынын атасы эркектер да. Силер үйдө кандай болсоңор, ата-энелер үйдүн ичинде кандай болсоңор, машина айдап баратканда кандай болсоңор, кафеде кандай мамиле кылсаңар официанттарга, көчөдөгү айдоочуларга кандай мамиле кылсаңар, үйдө бири-бириңерге кандай мамиле кылсаңар, так ошондой гана балдар чыгат. Эми кээ бирлер айтат, атасы алкаш болчу, баласы акылдуу болду деп. Бул коэффициентке бөлгөндө аябай аз пайызды. Бирок көпчүлүгү үй бүлөдөгү эле нерсени туурайт да. Мен мугалимдериме дайым айтам, мектепке келе жатканда мен келечектеги элдерге жардам бере турчу меценатты окутканга, ошолорго тарбия бергенге, мен келечекте Кыргызстанды алдыга сүрөй турган уул кыздарды тарбиялаганга бара жатам деп келгиле. Эгер келе жатканда мен айлыгы үчүн келатам десеңер, анда Кудай таалам ошол эле ниеттеп. Силер ойлосоңор деле, ойлобосоңор да карточкаңа акчаңар түшөт айдын аягында. Бирок силер биринчи башталганда ниеттен баштагыла. Экинчиси, кантип бундайларды тандайбыз? Сөзсүз биз менен тилектеш боло турган бир миссиядагы, бир багыттагы команданы чогултабыз. Эми бизде айлыктар средний орточо айлык 80-90 миңден болуш керек. Мен бухгалтериянын ишин анчалык билбейм. Зарубежден келген иностранец носительдер бар. Эми алардыкы жогорураак бир аз. Өзгөчө башталгыч класста негизги мугалим бар, жана анын жардамчысы бар, ко-тичер деп коет. 2 мугалим карайт. 3 маал тамагын беребиз, формасын беребиз. Сөзсүз ошо жанагындай жогоруда айтканда тарбияга басым жасайбыз. Эми керемет балдар окуйт. Мына бул жак биздин класстар, ар бир класста 26 баладан окуйт. Ар бир класста өзүнүн шкафчиктери бар, ал жакта ошо тетрадьтарын салышат. Бул жакта үй тапшырмаларын да бул жакта кылышат. Анан өзүнүн доскалары бар. Бул чоң эле планшет да. Ар бир класстын өзүнүн ошондой ортопедический стулдары бар, парталары бар. Бул жак болсо мугалимдер бөлмөсү. Бизде 2 мугалимдер бөлмөсү бар. Экинчи кабатта жана 3-чү кабатта. Бул жакта мугалимдер ошо сабакка даярданышат, диванда отуруп эс алышат, бул жакта чай кофесин ичишет. Негизи бизде жалпысынан 100га жакын мугалим бар. Андан сырткары бизде психологдор бар, врач бар. Психологдор ошо балдарды кабыл алышат. Андан сырткары ата-энелерге ар ишемби күндөрү семинарларды өткөрүшөт, мугалимдер кабыл алышат. Мугалимдерге эми шарттарды колдон келишинче жакшы түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Билим берүүдөн сырткары ошо спорттук ийримдер да бар. Бул жакта бул спорт залыбыз, баскетбол, волейбол ойношот. Сыртта футбольный полябыз бар. Көрсөңүздөр керек. Анан кийин негизи кружоктордун баары ошо акындын ичине кирген да. Ийримдердин баары акындын ичине кирет. Андан сырткары мисалы комуз ийрими бар, шахмат ийрими, би, карате, метальная арифметика, сүрөт тартуу, токуу, кездеме токуу деген сыяктуу эми аябай көп ийримдер немелер бар. Анан биздин өзүбүздүн мектепте өзгөчө чоң класстарда курама командалары бар. Булар волейбол боюнча курама команда, баскетбол боюнча и футбол боюнча курама командаларыбыз бар. Бизде ашкана бул жак. Бул жакта болсо 300 орундук бар. Анан 3 маал тамак беребиз. Бул жак эртең менен келгенде таңкы тамак жешет, анан түшкү тамакта биринчи жана экинчи жана салаттары болуп, биринчи түрдөн бир 2-3 түрү, экинчиден 2-3 түрү, салаттын түрү болуп. Балдар өздөрү каалаган тандап жешет. Ушуну жейсиң, башка тамак жок деген жок да. Анан үчүнчүсү болсо жеңил тамак берилет. Анан кечки тамак берилбейт. Кечки тамакты үйдө жеш керек. Себеби дегенде бул аябай маанилүү нерсе. Үйдө ата-энеси менен чогуу отуруп тамак жеш керек балдар. Ошон үчүн кечки тамак толук тамак берилбейт кечкисинде. Көбүнчө эми бул жакта анализ бар да 4 жылдан берки. Балдар кайсы тамактарды көбүрөөк жейт, эмнени сүйүп жейт, ошого көбүрөөк басым жасашат. Сапаттуу тамак болгондо гана балдарга билим жакшы жугат да. Сапаттуу болуш керек. Бизде коопсуздук маселеси да абдан каралган. Кире бериште кароочулар бар. Кароочулар баланын ата-энесинин уруксаты жок, же мектепте мугалимдердин, администрациянын уруксаты жок, эшикке чыгарбайт. 24 саат кароо каралган. Алар жакта да камералар бар. Жалпысынан бизде 200'дүн тегеретесинде камера бар. Ар кандай случай болуп кеткен учурда ата-энелерге көргөзүп алышыбыз керек. Эмне болгондугу тууралуу аларга шек саноо болбош керек.
Эң кызыгы бул жактагы мисалы видеолордун үндөрүнө чейин угулат да. Балдар кирип атканда Face ID'ден кирет. Бизде EduPage электронный журнал колдонот, ата энеге барып алып түшөт. Балаңыз мектепке кирди, чыгып атканда мектептен чыкты деп маалымат түшүп турат да. Ошол нерсеси да каралган. Коопсуздук жагы толук чечилген да, коопсуздуктун такыр көйгөй жок. Бизде болсо 1 жылдык төлөм 495 000, 3 мал тамагы, формасы, китептери жана ошо иримдердин баары биригип, ошо акынын ичине баары кирет. Эми кошумча эч кандай каражат төлөшпөйт. Биздин окуучулардын жетишкендиктери аябай көп жетишкендиктер бар. Мисалы эң чоң жетишкендиктерден биздин Байел Рахымбеков деген уулубуз өткөн жылы дүйнөлүк World Mental Calculation Cup деген чемпионатка барып келди. Айдар удивительный мирге чыкканын билесиздер. Ал азыр быйыл 4-класс болду. Биз буюрса ошо математика менен информатика басым жасалган мектеп. Негизи английский информатика да, а IT информатика күчтүү болуш үчүн сөзсүз математика керек. Ал связанный нерсе. Ошон үчүн азыр биз балдарыбызды дополнительный даярдап атабыз. Буюрса эмдиги жылы информатикадан улуттук олимпиадада 1-чи орунду алабыз деген сыяктуу. STEM деп атышпайбызбы бизче? Бизде көбүнчө 5-класстан жогору орус класстар бар, Кембридж класстар бар, англисче деп окушат. Негизи дүйнөлүк образованияда, билим берүүдө ошо артка көбүрөөк басым жасалып башталды. Ар бир окуучунун өзүнүн формалары бар. Биз бул жакта жаңы келген ата энелер үчүн мисал катары көргөзөлдү. Ушундай формаларды кийишет. Гок светке басым жасалат, себеби дегенде биздин кыргызда гок деген сөз өсүп келе жаткан, өсө турган нерсеге басым жасайт да. Биздин мектеп буюрса келечектеги Кыргызстандагы эң сыймыктана турган англичандар Гарвард менен Оксфорд менен сыймыктанып турат. Бизде ошол сыяктуу Кыргызстан бир убакыт келгенде интеллект менен сыймыктанып турган деңгээлге жетели деген максатта. Интеллект колледжи мына буюрса имарат даяр. Бул 31 майда кабыл алуу иштери башталат. Ошол күнү тест болот кабылоочулар үчүн. Ал жакта эң астыңкы жогорку балл алган балдар 100%, 70%, 50%, 30% дегендей жеңилдиктерди алат. Дареги болсо ушул Правда көчөсүндөгү Чүй менен Фрунзе көчөлөрүнүн ортосунда. Мына бул жак болсо колледждин ичи, буюрса курулуш иштери башталды. Бул жакта ресепшн, кабыл алуу бөлүмү, лабораториялар, буюрса бардыгы заманбап шартка ылайыкталып жасалып атат. Бул жакта колледжде бийиктиги аябай бийик, балдар келгенде жакшы атмосферада жакшы билим алуу максатында. Биздин мектептин бүтүрүүчүлөр 9-класстан кийин көбүнчөсү колледжге кетет. Ошо колледжде башка өзүбүздүн чыгарган продуктубузду деп коеюн, башка жакка берип салбай, өзүбүз ошолорду окутуп, андан кийин жогорку окуу жайга тапшырталы деген негизги максат болгон. Ошонун негизинде идея пайда болгон. Жалпы аянтчасы чарчы метр боюнча 2000 чарчы метрди түзөт. Ар бир класс 40 чарчы метрден орун алган. Андан сырткары биздин окуучуларды эмес, сырттан да кабыл алалы деп чечтик. Себеби дегенде жогоруда айткандай Кытайга, Америкага эң алдыңкы окуу жайларга 3-курска барып окуйт деп айтпадымбы? Анан бир Акталада, бир Алайдагы, Таластагы, Карабурадагы окуган, мектепте окуган окуучулар дагы кыялданганда ошо интеллект колледжге барып тапшырып, ошо аркылуу мен Америкада барып окуйм, мен ошону Кытайда барып окуйм деген бир үмүттүн шооласын пайда кылалы деген негизги максат болду. Ошон үчүн биз экзаменди дагы орусча, кыргызча, англисче 3 тилде койдук. Кабылоочулар абдан көп. Азыр жазылганда эле 1,5 миңге жакын бала жазылды. Албетте күчтүү бир атаандаштык болот. Андан кийинки жылга дагы 2-чи колледж, андан кийин жогорку окуу жай деген кыялдарыбыз бар. Негизинен колледжге 9-классты бүткөн бардык кабылоочулар келип экзаменге катышса болот. Бул быйыл 9-классты бүтүп жаткандар болот, былтыр бүткөндөр болот, 10 жыл мурун бүткөндөр болот, айырмасы жок. Быйылкы окуу жылынын баасы $5500, анын ичинде ошо бардык нерселер камтылган. Ал эми ошондон келип мен арзан окуйм, жеңилдик алам дегендер үчүн 31 майда келип экзамен тапшырат. Ал жакта 100%, 70%, 50%, 30% деген жеңилдиктер болот. Эми бул жакта мындай суроо турулушу мүмкүн. 100% бир эле балага жок. Эң жогорку алган балким 10 бала алат, 10 балага тең беребиз. Ошол боюнча азыр карап жатабыз. Баардык баллы бирдей болуп калса ошолорго. Анан эми бул жакта жеңилдик атасы жок, апасы жок дегендей да суроо болот. Жарым-жартылай жетим балдар, бирок жакшы окуган балдар, алар келип өздөрүн көрсөтүш керек. Мен жакшы окуйм, мен колуман келет, окуй алам деген балдар үчүн бул жеңилдик баарына каралган. Бизге ошо келип экзаменге тапшырып, жакшы балл алса, жакшы көрсөтсө, алга жеңилдиктер бар каралган.
кыялыңыз эмне дейсизби? Адам үчүн эң оору баардык кыялга жетип, андан да дальше кыял калбай калгандыгында да эң оору ошол экен да. Албетте адам болгондо менде да кыялдар бар. Эми негизи кыялдардын баарына жеттим. Бул деген сөз келинчегим бар, сүйүктүү, 4 балам бар, дени сак, жакшы. Бир туугандарымдын үй бүлөлөрү бар, алардын балдары бар, баардын дени сак, жакшы. Апам бар, жакындарым баардын ден соолугу жакшы. Ошо менин эң биринчи бакытым ошол да. Чындап бир адамда бир мындай сел болбосо чарчап баштайт. Мен ошону көп ушундай нерсе болду. Мисалы мектепке жетип өткөндө кийин кеме жок болуп калды, жалкоолонуп баштайсың да, мотивация жок да. Американын жаранын алып ал жака грин карт алып кетип калуу эмес. Мен Америкага көп барам да, каттайм да, барсам эле баары эми сен да кетип калдыңбы деп комментарий жасай беришет да. Мен кеткенге деле укугум бар негизичи. Бирок мен мекенимге карызмын. Менин миссиям ушул. Мага Кудай таалам деле ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баарын берген, Америкага кетип калсын деп берген жок да, ошо Кыргызстан кызмат кылсын деп берди. Баткендеги бир бала ошо мен жакшы окусам, билимди жакшы алсам, ошо Америкада ошо интеллекттин жатаканасы бар, ошол жакка барып жакшы университетке тапшырып, ошол жакта акчам жок болсо да окуй алам. Кийин окуп бүткөндөн кийин ошол эме кылып берем деген бир мындай ишеним, бир жол, бир үмүт, шоола пайда кылуу ошолго. Айтпадымбы, ошол жакта жатакана мектеби менен болот. Анан кийин ошо Кыргызстандагы жакшы окуган балдарды тандап барып, ошол жакта жатаканасында жашатып, мектебин окутуп, анан университетке өткөзүү. Мен Ош базарда бутким тазалгам да бала кезимдечи. Ошол кезде кыялданган нерселерим азыр жеттим да. Мен жашоодо мындай жетпей калуу деген нерсе мүмкүн эмес дейм да. То есть адам кааласа, мындай аябай катуу кааласа, ал ишке ашат. Мен каалоом билимдүү, бирок адамдык касиети жогору, ыймандуу, тарбиялуу адамдарды чыгарып коомго пайда алып келе турган балдар тарбиялаш керек. Ар бир эне сен мекендин уулусуң, сен кыргыздын уулусуң, ушу Кыргызстан сен келечекте сүйрөй турган сенсиң деп тарбиялаш керек. Ар бир эне. Сен келечекте манассың, сен Кыргызстанды алдыга сүйрөп турган жигитсиң, сен өзүңдүн жан дүйнөң жеке жашооңду эмес, мамлекетти ойлой турган уулусуң деп тарбияласа, ар бир бала патриот мындай мыкты болуп чыкса, ошонун арасынан сөзсүз бир лидер чыгат да.